Ушул жылдын 9-февралында Бишкек шаарынын Элебесов жана Витебский көчөлөрүнүн кесилишинде 1 жаш 8 айлык кызын көтөрүп жол жээгинде турган келинди унаа сүзүп кетти. Ал өзү алган жаракатынан улам ооруканада каза болсо, кызынын жамбаш сөөгү жанчылып калгандыктан дарыгерлер анын бутун кесип салууга мажбур болушкан. Биз кырсык болгон жерге барып, окуянын күбөлөрү менен сүйлөшкөнүбүздө алар окуянын кандай болгонун айтып беришти. Я вышел за обедом, машину завел, шел в магазин. Вот отсюда дошел, женщина собиралась переходить пешеход. Одна машина пропустила, а второй не мог пропустить, так как он набрал слишком большую скорость, не успевал остановиться. Он начал тормозить и ударил его зад. Та машина туда отлетела, этот сюда поехал. И женщина стояла вот здесь, и он ее, получается, ударил. И все, после этого, ребенка взяли сюда, занесли. Столбанын түбүндө жатып, столба кырчып калды деп айтышты. Анан биз чыгып алып, мен бушлагым бар болчу, күн суук болчу, үстүнө бушлакты жаптым. Ошол жерден көрдүм, аял кишинин сол колу сынык экен, кайрылып калган сыртка. Эз үчүн жогот элек болчу, ал ошол маалда кичине болсо да сүйлөп аткан. Ошол жерден телефонуңуз каякта деп сурасам, телефон оң чөнтөгүнөн оң кол иштейт экен. Оң кол менен минтип көргөзүп берди, чөнтөгүнөн суруп берди. Мен ошол жерден жылбаңыз деп телефон алып, жолдошуна мен чалдым. Жергиликтүү тургундар бул окуяны кокустук эмес дешип, шаардын мэриясы тарабынан керектүү шарттар түзүлбөгөндүктөн улам болду деп эсептешерин айтышты. Кырсык болгон жердеги жөө адамдар өтүүчү өтмөк дагы талапка жооп бербейт, ыңгайсыз салынганын белгилешти алар. Вообще, берден да өтө албайбыз. Понимаешь, şu жерде канча саат турабыз, чтоб жет менен келишин, тиякта келип аткан скорость шибанет и не моргнет. Мына жерден кантип өтөт, коляскамен ойлогулачы. Мына жерден суу агат, сасык. Ошо жерден да жээктен өтө албайбыз. Эч ким өткөрбөйт мыякта, практически 90% өткөрбөйт. Азыр карасаңыз да пешеходко келди. Бусик үлгүсүндөгү карадым, мына токтойт, пешеходду жабылыпты. Мына көрүп атасыз, троллейбус өткөрбөй койду, мына азыр көрүп атасыз. Мына турат, эки троллейбус өттү, мына пешеход болсо зебрада турат. Көрүп атасыздар. Өзүңүз эле. Мыякта көбүнчө байкайм, баягы мелкий ДТПлар болот, пешеход наезд болгон. Анан бул жерде мелкий пешеход ДТП болгондо бул жерден ордуна эле сүйлөшүп бүтүрүп кетип калышат. Статистикага кирбей калат бул. Ачык айтайын, МВДнын статистикасына эч жерге кирбейт бул. Ал эми жол кырсыгынан каза болгон келиндин күйөөсү Жыргалбек Чотонов кызы апасын сагынып ыйлап жатканын айтат. 3 мүнөттөн кийин келдим. 3 мүнөттөн кийин келсем, берде ускорий туруптур. Кыз биякта жатты, мен көргөзбөй койду кызды. Келинчегимди дайын көргөзбөй койду. Анан кызды мен алып кеттим ускорий менен чогуу. Анан реанимацияга жаткырды, операция жасады. Операция 3 саат болду. Бутуну сактап калабыз деп сактап калды, бирок эртеси күнү кайра чалып бутту кесип берди, бизге уруксат берди деп буттун кесип салды. Ошол кызым кече өзүнө келди, бүгүн палатага которду, ошол апа деп ошол апасынын сүтүнү сурап ыйлап атат, апасынын каза болгонун билбейт. Буту жөн эле бир терисинде илинип турганда, ошону сактап калганда ошо аракет кылдык. Анан операционныйга алып биздин бригада, травматологдор, биздин хирургдар кирип, анан тигилерди кошо кирип, ошо жетпеген, үзүлүп кеткен кан тамырын тиккенге аракет кылышты да. Негизи эле биринчи тиккенде тигишкен. Бирок кичине тартылып калды, себеби бул мындай жанчылган травма да, ошо урганда жанчылып үзүлүптүр да. Ошо анан эртеси күнү эртемен карасак, бутумуз так. Ошо неме натыйжа болгон жок да. Азыр абал жакшы эле, отделение котордук, реанимацияда жатты 2-3 күн. Жергиликтүү тургундар жубайы каза болуп, наристе кызы бир бутунан ажыраган Жыргалбектин кайгысын тең бөлүшүүгө аракет кылышууда. Алар ага каражат жагынан жардам берүү үчүн өз ара акча чогултуп жатышканын, бир буту кесилген бөбөктүн бул абалына кайдыгер карай албай тургандыктарын билдиришет. Өзүбүз отуруп ушуну ойлондук, кичине жардам кылайлы деп, квартирада турат экен, байке кыздын буту жок калыптыр. Колубуздан келген жардамды кылайлы деп ушуну уюштурдук. Сиздерден да жардам сурайбыз. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан эне баланы сүзгөн унаанын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, ал 2 айга камакка алынганын билдиришти.